Сооротуучу Кудай. 3 февраль. Биз күнүгө ар кандай чечимдердин алдында турабыз. Күнүгө түркүн маселелер бизди күтүп турат. Алдын ала биз аларды билбейбиз жана аларды дайыма даярдык менен күтүп ала албайбыз. Бирок биздин Кудайдын эркин аткарып жашагыбыз келгени бизге ал маселелерди туура чечкенге жардам берет. Ышая китебинен мындай аятты окуп кетсек: руху бекем адамды сен жеткилең тынчтыкта сактайсың, анткени ал сенден үмүттөнөт. Бул аят өзүнүн акылын теңирге буруп турган адам тууралуу айтып жатат. Кандайдыр бир көйгөй менен беттешип калганда биздин өзүбүздүн көнүмүш чыгуу жолдорубуз бар. Мисалы, ооруп калсам дароо кайсы даарыны ичишим керек, кайсы дарыгерге кайрыла калсам дейм. Балам тартип бузуп, тентектик кылып жатса, аны өзүмдүн ыкмаларым менен тарбиялап баштайм. Жумушта көйгөйлөр чыгып калганда өзүмдү коргой турган жолдорду издейм. Биз сыртынан көрүп алган нерселерди кылабыз. Ал эми ооруган башым, тентек кылып жаткан балам, жумуштагы коллегам, булардын баары Кудайдын бийлиги астында. Дары ичип жатып, ал аркылуу айыгууну Кудайга тапшырсам, балага тарбия сөздөрүн айтып жатып, ал сөздөрдү сиңиришине Кудай жардам берүүсүн сурасам, коллегамдын да жүрөгүн Кудай тынчтыкка багыттасын десем туура болот.